Төртүнчү сабак кыргыз аялдар поэзиясынын калыптанышы. Улуу ата мекендик согуш токтогондон кийинки баягы өлкөнү кайрадан калыбына келтирүүнүн баягы күрдөөлүү аракеттери аял затынын жан дүйнөсүндагы бир топ термеп өттү. Адабият айдыңында Нуркамал Жетикашкаеванын аркасынан Сатина Абдыкеримова, Мариям Буларкиева, Субайылда Абдыкадырова, Нинакан Жүндүбаева, Зора Соронбаева, Тенти Адышева, Жумакан Тынымсейитова, Майрамкан Абылкасымова сыяктуу акындардын чыгармачылык жүзү ачылып, ырлары мезгилдүү басма түздөрдө жарык көрүп, алды өздөрүнүн алгачкы китептерин чыгарууга үлгүрүштү. Айталы, Сатина Абдыкеримованын ырлар 44-жылы чыккан, ырлар жыйнагы 52-жылы чыккан, Өчпөс нур деген китеби болсо 56-жылы чыккан. Мариям Буларкиеванын Тамчы аттуу китеби 58-жылы, Субайылда эженин Булак аттуу китеби да ошол жылы жарык көрүп атат да. Ырлардын мазмунуна көңүл бурсак, айталы Сатин Абдыкеримова эже өмүр бою айылда жашаган элеттик акын, анын тагдыр жолун ырларынан көрүүгө болот. 30дан жашым өткөнчө ойлодум бала көрөм деп, баланын көрбөй дидарын бу бойдон кантип өлөм деп. Кыялым бала ойнотуп, кубанып далай сүйүндүм, ашкан соң 40-тын 5-инен амалсыз анан түңүлдүм. Түңүлүп үмүт үзүлдү, туткактап муңзар ичимди, ындыным өчү үшкүрүп, ысык жаш жууду жүзүмдү. Чымын чиркей чымчыкта жүрөт экен миң дана, эрмексиз нечен мен дейди ээрчисе кантет бир бала. Эмчегим ийип дирилдеп эне болуп көрбөдүм, жалындап күйүп жүрөгүм же баласыз күнгө көмбөдүм. Асман жерди көтөрүп, ааламды баккан нур дүйнө, бардыгын тең көрүп, тегиздик кылдың сен кимге? Көңүлсүз сүйлөп көнгөндөн, кекилик жакшы тордогу, кокоюп жалгыз жүргөндөн, кубарча жакшы тоодогу деп жазып атат да. Бул эженин ошол жеке тагдырын, турмуштук трагедиясын чагылдырган өзүнүн чыгармачылыгында эң негизги ырда балам жок темасындагы. Ал эми бул ырды жеңи жоктун. Балам жок деген айтылуурунан төмөн турат деп эч ким айта албайт. Анткени бул мазмундук жактан, ичиндеги көркөмдүк жагынан абдан ошол учур үчүн алганда абдан жакшы жазылган ыр. Акыркы 2 куплеттеги салыштыруу кимдин дагы болбосун ошо жүрөгүн титирете турган, акындын өзүнүн көкүрөгүн тешип, сызылып чыккан саптар. Бул арман жеңи жокто төмөнкүдөй берилет. Мисалы, аргымак жалы кайрылса, тармал эме эмине, артында бала калбаса арман эме эмине, кайрылышта мүрзөмдү кайрылып барып ким көрөт, кайгырып жашын ким төгөт, бурулушта мүрзөмдү бурулуп барып ким көрөт, буркурап жашын ким төгөт. Ак куурайда муун жок, аркамда калган уул жок, көк куурайда муун жок, көтөрүп баккан уул жок дейт да. Тышынан бир окуган адамга баягы ыргагы, кайрыгы бирдей бул ырлар бир эле муңдап жаткандай көрүнөт. Ал эми ичине келгенде биринчи ырда бала жоктуктун арманы деталдаштырылып, анын аял заты тарабынан айтылып жатканы ичиндеги акыркы саптарынан айкын болот. Жеңи жок ырындагы арман адатта артында тукумулар, мураскер калтырууну милдет туткан эркек адамдын арманын чагылтып атат. Аял үчүн көргөн баласы уул болот беле же кыз болот беле айырмасы жок да. Дегенкиси баягы эмчеги дирилдеп ийип, бала эмизип, энелик ырахатты көрбөгөнүн арман кылат. Ал эми жеңи жокто кыз эмес, артында калган уул жок экендиги баса көрсөтүлүп атат да. Кыргыз дүйнө таанымындагы баягы тукумулоо түшүнүгү, милдети билинбей эле жеңи жок акындын подсознаниясында орун алган. Ал аял затына караганда кийин тукум калтыруу милдетин энелик ырахаттан бийигирээк мааниде чагылтат. Башкача айтканда, энелик ырахат менен эркектик милдет бул жерде бет алышат. Ал эми ошо баласыздыкты кубарчага, экинчи мисалда муунсуз көк куурайга салыштыруудагы ойлоо, кабылдоо, ойду берүү окшоштугу же эркек адам тарабынан айтылып жаткан арман жөнүн кыргыз дүйнө таанымындагы жалпы баягы образдык системанын үлгүсү катары карасак болот. Бирок Сатин Абдыкеримованын ырлары ушул жалаң эле ушундай кейип кепчүүдөн турбайт. Анын өмүрүн шаңга бөлөп, жыргал тартуулап турган Ленин, коммунисттик партия, советтик өлкө деген темалар бар. Акын алгачкы ыр китебинде бул темаларга агынан жарыла кандай кайрылса, өмүрүнүн акырына чейин ал түз сызык сыяктуу, кызыл сызык сыяктуу акындын чыгармачылыгын аралай, үзүлбөй жүрүп отурган.
Аларды айтканга келгенде акын бир кезге суктанган, өзү суктанган булбулдай эле сайрап кирет. Ага мүнөздүү нерсе анын илгерки төкмөлөрдөй оозун ачса ырың куюлта бир дем менен ашып ташып кете бергени. Акындын ырлары бир учурда илгерки элдик термелерди, күйгөн ырларды, төкмөлүктүн үлгүлөрүн эске салат. Акын ыр курап күтүп отурбаган сыяктуу айтчу ою өзүнө өзү эпкелишип, ырга айлангандай ошо табигый анан жөнөкөй туюлат да, окурман тарабынан аябай жеңил кабылданат. Акындын өзү белгилегендей бир гана максаты ыр жазуу болуп, башкага көңүл бурган эмес да. Анан айтып кое турган нерсе, жигиттерге караганда кыздардын адабиятка кеч келиши бир кезги эркек акын жазуучулар басып өткөн жолдун андан кийинки мезгил алкагында акын кыздар тарабынан кайталанышын шарттады да. Алар адабиятка жигиттер сыяктуу эле башпакты, фольклордун кучагынан аздап суурулуп чыгышты, ошол эле темаларды эшитешти. Айырмасы баягы Балка, Чалкар сыяктуу псевдонимдер менен чыгармаларын жарыялагыдай опурталдуу ой айтышкан жок аялдар. Алардын адабиятка кириши кандай тынч болсо, кандай бейкапар болсо, адабияттагы андан жолу дагы беймарал, эч кимге тийиштиксиз башталып, ошо калыптанып жүрүп отурду. Айырмасы бул аялдардын поэзиясына поэтикалык баягы мен деген нерсе эртерээк башпакта. Анткени алар канчалык коомдук темаларга кайрылышпасын, өздөрүнүн дүйнөсүндөгү кайгы касыретин, кубанычын дагы мындай чагылдырып кетип атышты да. Ошол эле Сатин эже Абдыкеримова өзүнүн поэзиясында ошо эмгекти, туулган жерди, жан жаратылышты, терме сыяктуу төгүлгөн эргүүсү менен жамгырды, коомдук көрүнүштөрдү ырга салып, ар түрдүү адамдарды, анын ичинде бир эле жумушка жетип актив болсо колхоздун энчисин уурдаган ошо мите курттарды, паракорлорду, чоңдорду, пас адамдарды, ушакчы менен тузакчыларды, көйрөңдөрдү, молдолорду бардыгын сынга алып шылдыңга алат. Молдолордун аты эле айтып турганда шариятка такап карапайым элди алдап атат деп ушул нерселерди да ырларында сынга алат. Акындын сүйүү ырлары жогоруда биз белгилегендей элдик ырларды эске салат да, көбүнчө баягы неме терме сыяктуу төкмөлүктүн ырындай куюлушуп бирдем менен кетет. Акындын тубаса таланты баягы элдик чыгармачылыктан ал эми профессионалдык элдик чыгармачылыктан өнүм алып атат да, ал эми профессионалдык адабиятты, совет дүйнө адабиятын канчалык деңгээлде өздөштүргөн, бул сыяктуу сөз кылганга дагы эрте да. Анткени ошо бул мында дагы баягы өздөштүрүү деген нерсе жок. Тигил баланча адабиятты окуп үйрөнгөн Сатин эже же тигил адабияттан таасирленген деген нерсе жок. Баягы эле биз Нуркамал эже жөнүндө кандай айтсак, баягы эле фольклордун таасири, баягы эле баягы өзүнө өзү байкоо, өзүнө өзү деген контролдоо деген жок. Оюна келген нерсени кагазга түшүрүп атышат. Ушул гана деңгээлде жүрүшөт да. Ал эми ошол Сатин эженин замандашы Тенти Адышева бул өзүнчө кызыктуу акын. Бул Тенти Адышеваны биз татаал тагдырлуу ушул адабиятка бир кандайдыр бир жеке каалоосу аркылуу эмес, бир тагдыр аркылуу келип калган акын катары бааласак болот. Ыр жазууну баягы башынан максат кылбаса дагы Жомарт Бөкөнбаев сыяктуу акындын жары болуп калуу, акындын ысыгына күйүп суугуна тоңуп, аны менен турмуштун ачуу таттуусун бирге аркалоо, адабиятта болуп жаткан абалды жон териси менен сезүү, байкалбай анын көрманына айлануу, капылеттен өмүрлүк жарынан айрылуу, жалгыздык, өкүт, күйүт, муң, ушунун баардыгы баягы неме Тенти Адышеваны акын кылып тарбиялаган да. Эженин кийин китеби жарык көргөн Кылы үзүлгөн комузум деп ушул Жомартты эскерип жазган китеп. Анан ушунда айтат: эми мен Жомарттын үйүнө барбастан кыргыз совет адабиятын курган залкар адабий ишмерлердин, нукура таланттардын үй бүлөсүнө, башкача айтканда болот, кыргыз көркөм адабиятынын, маданиятынын, искусствосунун үй бүлөсүнө кошулдум. Тагдыр мени айлантып жүрүп отуруп, менин ордум ушул жерде экенин таап, жетелеп киргизген белем. Жомарт айткандай, экөөбүздүн жылдызыбыздын кошулуусу дал ушул менин өмүрүмдөгү чыныгы неме көрүнүш экенин, неме ошо көрүнүштүн белгиси белем деп жазат да. Ырас акындын чыгармачылыгы баягы турмуштун ушул алгачкы оор соккусунан, өмүрлүк жарынан айрылгандан кийин башталды деген менен адабиятчы Искендер Жумабаев ошо Тенти Адышеванын чыгармачылыгын иликтеп анан жазат. Бул Тентинин көрөңгөсү башынан эле неме куру болгон эмес депчи. Анын атасы Жунушбай манас айткан, элдик макал лакаптарды жатка билген, фольклорду жакшы билген адам болчу. Анан үй бүлөдөгү жалгыз кыз катары Тенти атасын дайыма тояштарда ээрчип, жанында жүрүп, ошол нерсенин баардыгын куйма кулак кыз баягы өзүнүн кулагына сиңирип алган, жан дүйнөсүнө сиңирип алган. Анан баягы Жомартка турмушка чыкканы бир кичинекей гана себепкер болуп калды дейт, себеп болуп калды дейт Тентинин акын болушуначы.
Анан ошол акындын эскерүүсү бар, чыгармачылыгы жөнүндө мен ырды деген жөн эле сапырылтып көп жаза бербейм дейт. Мени бир нерсе жүрөгүмдү толкутуп турбаса, өзүмдү зордоп жаза албайм дейт да. Ошентип баягы чыгармачылыгын өмүрүнүн аягына чейин ошо чыгармачылык кылды да. Тенти жанан баягы кыргыз акындарынын, аял акындардын ичинен эң биринчи кыргыз эл акыны деген наамга жеткен ушул Тенти Адышева болду. Эң биринчи алгачкы кыргыз эл акыны. Тенти эже менен Сатын эженин катарында дагы бир кызыктуу акын бар. Бул Жумакан Тынымсейитова деген эже. Бул 57 жылдан баштап колуна калем кармап, борбордук гезит журналдарга ырларын жарыялаган. 61-жылы алгачкы Сыбызгы деген ат менен китеби жарык көргөн. Анан ырдын аталышын карасак, китептин аталышын, мисалы, буга чейин жарык көргөн Нуркамал эженин Жаңган жалын, Жаңырган өлкөдө, мисалы Сатын эженин Өчпөс нур деген сыяктуу китеп аталыштарына караганда Сыбызгы деген бул кандайдыр бир ички жан дүйнө сезимдерин назик туюнткан нерсе да. Эженин ырлары өзү дагы ошондой да. Баягы доордун катаал мезгили өсүп тарбияланганы менен акындын ырларындагы маанай аларды аял киши жаратып атканын жеңил байкатып турат. Акын ырларында элестүүлүк менен катар сюжеттүүлүк дагы абдан жакшы да. Чакан эле лирика, бирок аябай сюжеттүү. Тынымсейитованын ырлары окуганга ийкемдүү, угумдуу, көңүлгө жугумдуу келип, ушу кыргыздын салттуу ырларындай жеңил, оңой кабылданат. Булардагы ырлары тематикалык жактан кыргыз турмушуна жакын. Аталыштарын карасак деле, мисалы, чабан кызга окшодум, комуз күүсү, сүрөтчү, онарчам, уялдым, чабандым болдум эрмеги, нарын, жайлоодо кыйытып эске салды, карап койчу, кыргызымдын төрүндө бак жытыңай деп ушу кыргыздын деген немесин, кыргыздын табиятын, турмушун чагылдырган ырлар. Кыргызымдын төрүндө деген бир ыры бар. Анда деген ошо турмуш чындыгынын көрүнүштөрүн эч бир жасап түзөбөй, жеңил, элпек тил менен берет. Анан жыйынтыктап айтсак, ошо кыргыздын алгачкы акын кыздары кыргыз совет адабияты бир кыйла профессионалдашып калган мезгилде адабиятка келгенине карабастан, өздөрүнүн азырынча неме фольклор менен абдан жакын экендигин билгизип турушат. Алардын алгачкы ырларынын мазмуну негизинен Ленин, партия, социалисттик эмгек, билим алуу, жаштарды тарбиялуу болууга үндөө, коомдун жетишкендиктерин ырга салуу, согуш жана тынчтык темасы ээлейт. Аял затынын Октябрь революциясына чейинки жана андан кийинки турмушун карама каршы коюп сүрөттөшөт. Алардын үнү канчалык жаңырыктап чыкса дагы, көбүнчөсү ошол агитациялык үгүт иштерин деген жүргүзгөнгө аракет кылышкан. Баягы үндөрүнүн жетишинче ошол мезгилдин коомдун милдетин аткарганга аракет кылышкан. Адабиятка алгачкы кадамдарын ишенимдүү таштоо менен чыгармачылык өсүштөрүнүн пайдабалын түзүштү. Лирикалык ырлардан поэмаларды жазууга өсүп жетишти. Өздөрүнүн ички табиятына жакын кыял-кеч дүйнөсү менен алар реалисттик жана романтикалык сүрөттөөнүн айкалышындагы ырларды жаратышты. Ырларынын мазмуну жогоруда белгиленгендей, алар бирине мындай үндөшүп, жеке турса дагы жеке өздөрүнө таандык поэтикалык жаратмандык кылганга аракет кылышты. Жеке чыгармачылык менен гана алектенбестен, өз кезегинде алар басма сөз иштерине, коомдук жумуштарга аралашып, эки тизгин бир чылбылды колдоруна алышты, өздөрүнүн граждандык позициясын бекемдешти. Мунусу менен 40-50 жылдардын чеги кыргыз адабиятында аялдар поэзиясынын бекем орун очогу алып, түптөлүп калгандыгын байкатты. Канчалык аталган акындар коомдук турмушка аралашты деген менен азырынча өңчөй, оң, жылуу тараптарын гана байкап, өздөрүнүн максималисттик адабий жигерлерин акындар көңүлү сүйгөн темалардын тегерегинде гана аздап ишке ашырып жүрүп отурушту.